Бул Алла берген суу балдар өтө чоң неамат. Алланын неаматтары чексиз дүйнөдө. Ва ин таудду неаматаллах ла тухсуха. Бирок ошолордун ичинде өзгөчө эң чоң неамат бул суу. Алла Таалам дүйнөдөгү бүт махлуктун баарыны суу менен тирүү кылган. Суу менен жашоо берген. Ва жаална минал маи кулла шайин хай. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytат, suu menen biz бүт бардык нерсеге жашоо бердик дейт. Демек, суусуз жашоо мүмкүн эмес. Суусуз жашоо мүмкүн эмес. İnsan болсун, жаныбар болсун, курт кумурска болсун, кыскасы дүйнөдөгү мавжуттардын бардыгы келип эмнеге такалат? Сууга такалат. Суусуз жашоо болушу мүмкүн эмес. Демек, суу эң зарыл маселелердин бирөөсү. Экинчиси, суу балдар тазалык дагы. Суу болбосо ойлогула, тазалык жок. Суу өчүп калды, же келбей калды. Кудай сактасын. Жашоо кыйын болуп кетет. Баары жак ифлас болот, парит болот. Ушул тазалыктын башында суу турат. Ошол сууду дагы уламалар качан таза болот, таза болбойт, алардын дагы эрежесини, өкүмдөрүн айткан. Бүгүн биз Кудай кааласа сууду баян баштайбыз. Биринчи сууду экиге бөлөбүз. Суу калил, касир болуп экиге бөлүнөт. Аз жана көп болуп. Көп деген суу бул баягы 10 метрге 10 метр болсо, чоң суу болсо, 10 метрге 10 метр казылган көлчөк болсо, бул суу көп болуп эсептелет. Андан көп болсо, чоң болсо, ал көптүн өкмүндө болот. Жана ал-маул жари дейт, агуучу суу болот. Бул дагы көп суудун өкмүндө болот. Жари суунун өкмү өзгөчө болот. Экинчиси маул калил дейт. Идиштеги суулар болот. Кудуктагы суу болот, көлчөктөгү суу болот. Же болбосо идишке өзүң суу ичкенге үйгө коюп койдуң. Бир бочка коюп койдуң, идиш коюп койдуң. Ошол менен өзүң суу ичесиң, идиш табак жубасың, кийим кечек жубасың. Ошол сууларга эгерде бирдеке түшүп калса эмне болот деген маселе турат. Мисалы, биринчи маселебиз, эгер туруп турган сууга, аз көлөмдөгү сууга тегеги түшүп калса, ал суу таза бойдон калат, ал нажас болбойт. Бул балдар шариятыбыз жеңилдик кылып берген. Себеби андай жаныбарлардан сактаныш кыйын. Ар дайым эле үйүңдүн астыңда айылда жашасаң не болот? Өсүмчүк учуп келет, карга учуп келет, көбүчкөн учуп келет, бирөөсү келет, бирөөнүн эмеси тезеги бирдекеси түшүп калат. Ошол учурларда андан сактаныш кыйын болот. Шариятыбыз жеңилдик кылып, эгерде канаттуулардын тезеги түшүп калган болсо, суудун сыпаты өзгөрбөгөн болсо, анда ал суу таза бойдон калат деген. Бул биринчи эреже болду балдар. Некен канаттуулардын тезеги сууга түшсө, суудун сыпаты өзгөрбөгөн болсо, же сууга нажасаттын таасири пайда болбосо, анда ал суу таза бойдон калат. Бул биринчиси. Экинчиси, ичинде каны бар жаныбардын бир мүчөсү кесилип, сууга түшүп калса, ал суу нажас болуп калат дейт. Экинчи эреже. Мисалы, бир чычкандын дүмүнү кесип койдуң. Анан качы барды дагы, же болбосо дүмү барды дагы сууга түшүп калды. Баягы идишке, суу сактаган идишиңе түшүп калды. Ал каны бар жаныбар эмне болот десе, ошол түшкөн идиш ичиндеги суулардын баары нажас болот дейт. Бул экинчи эреже. Каны бар жаныбардын бир мүчөсү кесилип, же өзү же кесилген жери сууга түшүп калса, ал суу эмне болот экен? Нажас болот. Ал сууду колдонгонго, пайдаланганга болбойт. Бул экинчи эреже болду. Буга уламалар көбүнчө ла вака занбул фара юнзахул ма куллуху деп. Чычкандын дүмү кесилип кетип сууга түшүп калса, суудун баарын чыгарып салабыз, себеби кан себептүү. Ал не болду? Суудун бардыгы ифлас болду. Нажаска айланды. Аны пайдаланганга болбойт дейт. Мисалы, ошол чычкан, келемиш, жылан, ошого окшогон нерселер түшүп калган болсо, анда суудун баарын чыгарылат. Албетте, баягы суу идиш өтө чоң болсо балдар, 10 метрге 10 метр болсо, тереңдиги да терең болсо, анда ал нажас болбойт. Бул истисна сүрөтү. Бул кичинекей идиштеги болгон учурлар болуп атат. Кээде эмне кыласың, тамбашка коюп коесуң үстүнө, суу ысып турсун деп, анан суу түшүп калды ага, аны сен пайдаланасың, ичесиң, же кийим жубасың, ошондон келген суу буга чычкандын дүмү же буту кесилип түшүп калган болсо, ошол идишиң, чара же баягы идиш нажаска айланат. Бул экинчи эреже болду балдар. Үчүнчү эрежебиз, сууга түшкөн нерсенин таза же таза эмес экени билинбеген болсо, анда суу нажас болбойт. Үчүнчү эреже, сууга түшүп калган нерсе таза же нажас экени билинбесе, анда суу нажас болбойт. Себеби негизи суу таза болот. Мисалы, сууга бирдеке түштү.
түшүп калган нерсени алдың. Аны карадың, карасаң эч бир нерсе билинбейт. Нажас көрүнбөйт, эчтекеси жок. Анда ал түшүп калган нерсе аркылуу суу нажаска айланбайт. Ыплас болбойт. Ал суу менен сен тарата алсаң да болот, кийим жуусаң да болот, ичсең дагы жарай берет. Демек таза нерсе же ал эмне экендиги түшкөн нерсенин нажас эмес экени билинбесе, андай нерсе түшүшү менен не болбойт экен? Суу нажас болбойт. Негизи суу аслыда таза. 4-нчү эреже балдар. Чочкодон башка бардык жаныбарлардын чачы же болбосо түгү таза. Ал тирүү болсун, өлүү болсун. Чочко балдар бул нажасул айын. Аны ар сүрөтүндө ал өлүкпү, тирикпи, анын чачы, анын түгүн пайдаланганга болбойт. Этин дагы, терисин дагы, жүнүн дагы, түгүн дагы пайдаланганга болбойт. Ал Аллах субханаху таала жараткан харам ушундай нажасат нерсе. Андан башка нерселер, мисалы, жырткыч хайвандар, ит, далайлык, алардын дагы чачы же түгү таза бул. Ал өлүк болсо дагы, тирик болсо дагы. Мисалы, не болду? Сууга эшектин түгү түшүп кетти. Же болбосо иттин түгү чачы түшүп калды. Аны менен суу нажаска айланбайт. Суу таза бойдон калат. Ал сууду пайдаланса, колдонсо болот, жарай берет. Демек, чочкодон башка жаныбарлардын бардыгынын чачы түгү таза, аны колдонсо болот. Иттин жүнүдөн токулган тайпактар бар. Ошону кийсе болобу деп сурайт. Иттин терисинен жасалган массалар бар, кийсе болобу деп сурайт. Массаны кийсе болот балдар, себеби ал дабагат болот, ашталат. Ашталгандан кийин ал таза болот. Ошондой эле иттин терисинен, жүнүнөн жасалган тайпактар болот. Алар дагы таза. Анын дагы жууп тазалап иштетет. Анын негизинде ал таза болот. Демек, чочкодон башка жаныбардын бүт бардыгынын чачы жана түгү ал таза, ал сууга түшүп калса, суу нажаска айланбайт. Ошондой эле уламалар айтат, ит сууга барып түшүп кетти. Кээде иттер да жуунат. Ит сууга түштү дагы жуунуп чыкты. Чыккандан кийин итке барып тийдиң сен. Же ит кээде да кыймылдаганда суу чачырады. Ал суу дагы таза, сен нажасат болбойсуң. Бир эле шарты бар, ошо итте андан башка нажасаттын белгиси жок болсо. Эгерде денесинде нажасаттын белгиси болсо, нажас болот. Нажасаттын белгиси болбосо, анда жуунуп чыккан иттин бир тамчы сага тийсе кийимиңе, сени бенамаз кылбайт, нажас кылбайт. Себеби ал не болуп суу менен түшүп, жуунуп таза болуп калды. Албетте уламалар айтат, эгерде бул чач өзү түшүп калса. Бирок экинчи сүрөтү бар, чачты жулуп алдың. Баягы иттен же башка бир жаныбардан чачты жулуп алдың. Жулуп алганда чач менен түк менен кошо башында мындай ак май болот, билесиңерби? Ак май болот. Ошол ак майлардын баарын топтосоң, ошол адамдын тырнагычалык. Адамдын тырнагычалык болгон болсо, анда ал суу нажас болот дейт. Бул өзү түшүп калган түк, чач анын өкмү ушундай балдар. Ал таза. Экинчи сүрөтү, сен не болдуң? Жулуп алдың, тартып. Жулуп алгандан кийин колуңдагы жүндү алып туруп не кылдың? Сууга ташладың. Баягы топтосок, жулуп алгандагы башындагы ак майлары топтолуп бардыгы адамдын мына тырнагынын көлөмүнчөлүк болгон болсо, анда ал суу эмне болот? Нажас болуп калат. Себеби ошол турган ак жери май, ал нажас май. Нажас ал. Ошон үчүн аны топтогондо көлөмү чоңойгондон кийин ал эмне болот? Нажастын өкмүндө болот дагы. Андан көп болсо, же тырнактан көп болсо, суу эмне болот экен? Нажаска айланат. Андан кийинки эреже, 5-нчи эреже, сууга жыты бар нерсе түшкөн болсо, суу, мутлак суу деген суу өзүнүн акыйкатын жоготпойт. Мутлак суу бойдон калат дейт. Кээ бир учурларда сууга балдар жыттуу нерселер түшүп калат. Мисалы, дары чөптөр, жакшы жыты бар гүлдөр, таза нерселер түшүп калат. Аны менен суу, мутлак суу өзүнүн акыйкатын жоготпойт. Кур'ан-ы Каримдеги мутлак сууга таратагыла деген суу өзүн жоготпойт. Ал эмне болот? Жыттуу суу болот, бирок аны менен тараталса да болот, аны менен ичсе да болот, аны менен башка нерселерди жууса да болот, бүт баардыгы боло берет. Демек, сууга жыттуу чөптөр, жыттуу гүлдөр, жыттуу нерселер, атырга окшогон нерселер түшүп калган болсо, анын жыты чыгып калса деле эмне кылынбайт? Ал суу өзүнүн акыйкатын жоготпойт, ал суу таза болуп эсептелет, аны колдонсо, истемал кылса болот, жайыз. Суу алып атсаңар, ошол суу алып аткан идиштер нажас болуп калган болсо, анда нажасат ошол жакын турган идишке ниспат кылынат дейт. Бул эреже мындай болот. Кээ бир учурларда чынын ичинде нажас болуп калат.
Сен ал нажастык каяктан келгенин билбейсиң. Мүмкүн ошол чынын ичинде барбы эле, же баягы идиштин ичинде барбы, же агып келген жерден агып келдиби, каяктан келгенин билбейсиң. Ушундай учурда биз кайсы сууду, кайсы нерсенин нажас деп өкүм чыгарабыз. Аган сууду идиштегиниби, же турган идиштеби, же агып келген жердеги биякта турган үстүнө турган бочоктон агып келди да, ошону кылабызбы. Кимисини нажаска чыгарабыз деген маселе болот. Ушундай учурларда уламалар айтат, карипке ниспат берилет. Карипке. Бул жерде карип не болду? Сен алган идиш. Ошол идиш нажас болду, ошонун ичиндеги суу нажас болот дагы, калгандар суулар таза бойдон кала берет. Бул дагы жеңилдик болуп берилген. Жеңилдик кылып берилген. Жок, мага болбой калды десе, төгүп таштап багын алам десе ала берсин. Башка маселе. Жеңилдик кылып шариятыбыз жол берген. Качан бирдеке иш болгон болсо, бир нажасат экени билинип калды, ошонун качан түшкөнүнү, кайсы жерде экенин билбесең, якын жок болсо, анда ошол сен колдонуп аткан, суу алып аткан идишти гана нажасат дейбиз, калган сууларды нажас делбейбиз. Бирок сен билсең, бул таза эле, монун суу нажас чыкты, же тияктан агып келди, анда ошолордун баары нажас болот. Алган сууң, чоң идишиң, тагара чалаң, үстүндө турган чоң бачок, ошол таза суу нажас болуп эсептелет. Эгер билбесең, билбей калган сүрөттө шариятыбызда сен колдонуп аткан нерсеге жакынга ниспат кылынат дагы, ошол негизинде эмне кылынат? Ошол идиш, колдонгон идишти гана нажас болду, калгандары суусу таза деп өкүм чыгарылат.